Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында жумшак, өтө даамдуу болуп чыга турган булочка бышырабыз. Анда эмесе видеонун акырына чейин көрүп, менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Керектүү азыктарды видеонун астына описание бөлүмүнө калтырып кетемин. Булочканын камырын даярдайбыз. Ал үчүн идишибизге кум шекерибизди салып, үстүнө жылуу сүтүбүздү куябыз. Ачыткыбызды салып, жакшылап аралаштырып алабыз. 2 жумуртка, бөлмө температурасындагы сары май жана туз кошуп, баарын аралаштырабыз. Үстүнө электен өткөзүлгөн унубузду кошуп, жумшак камыр ыйлайбыз. Камырыбызды жакшылап ыйлап алгандан кийин идишибиздин астын бир аз майлап алып, үстүн жаап, жылуу жерге 1,5–2 саатка коюп коебуз. Биздин камырыбыз 2 эсе көтөрүлүш керек. Мынакей достор, биздин камырыбыз 2 эсе көтөрүлдү. Эми камырыбызды алып, майда бөлүктөргө бөлөбүз. Камырды теңдей бөлүп алгандан кийин тоголоктоп, үстүн целлофан пакет менен жаап, 15 мүнөткө дагы коюп коебуз. Ар бир камырды алып, орточо калыңдыкта жайып алабыз. Булочканын ичине өзүңүздөргө жаккан начинкаларды колдонсоңуздар болот. Мен бүгүн вареный сгущенка менен кылдым. Ичине начинкабызды салып, видеодогудай жакшылап жаап чыгабыз. Бычактын жардамы менен аркы чекесин кесип алып, камырыбызды ороп, түйүп чыгабыз. Бизде ушундай форма чыгат. Бетине жумурткабызды жагып, алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 30–35 мүнөт бышырып алабыз. Мынакей достор, биздин булочкаларыбыз сонун болуп бышып чыкты. Сиздер да ушул рецепт менен сөзсүз түрдө үйдө жасап көрүңүздөр. Үй бүлөңүздөргө, конокторуңуздарга жасап берсеңиздер, баарына жагат деген ойдомун. Видео жакса, лайк басып, комментарий жазып, менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Баарыңыздарга аш болсун.